Арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, 5-күндүн кутмандуу күнүндө кайрадан сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу амандашып турабыз. Маданият каналында Маектер көрсөтүүсү түз эфирде башталды. Программаны мен Нурай Шарабидин кызы алып барам. Кыргызстанда алгачкы жолу дүйнөнүн 50ден ашык өлкөсүнөн катышуучулар камынып жаткан Урук санат салттуу музыка жана салттуу музыка фестивали мынакей жакында старт алганы турат. Буюрса 1, 2, 3 август күндөрү Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында өтөт. Барган сайын убакыт жакындап атат, даярдык иштери кандай жүрүп атат, негизги максаты кандай, мына ушул багытта маектешели деп атайын төрүскө меймандарды чакырганбыз, эмесе тааныштыралы. Улуттук илимдер академиясынын салттуу маданият жана искусство илим изилдөө борборунун бөлүм башчысы, профессор, түрколог, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Коңкобаев Кадыралы агай. Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Жана ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын салттуу маданият жана искусство илим изилдөө борборунун илимий кызматкери, фестивалдын алкагында өтүүчү эл аралык сынактын башчысы, композитор, музыка сынчысы Саламатов Тимур агай. Кош келдиңиз. Урук санат дүйнөлүк салттуу маданият жана музыка фестивалын уюштуруу жана өткөрүү штабынын башчысы Адила Кермалиева. Кутмандуу күнүңүздөр менен, куш келипсиздер. Сиздерди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Мынакей 50 өлкөдөн ашык ушул салттуу маданият жана музыка фестивалында катышабыз деп даярдык көрүп атышат. Барган сайын дагы убакыт жакындап атат. Учурда даярдык иштери, уюштуруу иштери кандай жүрүп атат? Алгач сөздү ушундан баштайлы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул фестивалды уюштуруу жана өткөрүү боюнча Кыргыз өкмөтүнүн тескемеси февраль айында чыккан. Ошого ылайык уюштуруу комитети түзүлүп, уюштуруу комитетинин башында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевич өзү туруп, ведомстволор аралык иш планы кабыл алынып, андан сырткары жобо кабыл алынып министрлик тарабынан марттын 27-синде ошол жобого ылайык иш алып барып жатабыз. 25 апрель күнү фестивалды ачыктоо, башкача айтканда старт күнүн өткөргөнбүз Улуттук илимдер академиясында. Ошондон бери штаб тынымсыз иштеп жатат. Бүгүнкү күндө фестивалга даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Улам убакыт аз калгандыктан биз дагы чамдап ишибизди алдыга жылдыруунун аракетинде иштеп жатабыз. Жалпы негизи чет өлкөгө жарыялар жөнөтүлүп, министрликтин эл аралык бөлүмү тарабынан 90дан ашык министрликке, андан сырткары Кыргызстандын аймагындагы 20га жакын чет элдик өкүлчүлүктөргө, элчиликтерге биздин жоболор, ушул фестивалга катышуу боюнча маалыматтар таратылган. Ошонун негизинде бизге келип түшкөн өтүнмөлөрдү ушул 3 багыт боюнча жооптуу кызматкерлер кабыл алып, анын арасынан электен өткөрүп, тандап алып, ошо конкурска дайындыктар жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 3 багыт боюнча чет өлкөдөн кабыл алынган өтүнмөлөр боюнча иштер аяктап калды. Акыркы тизмелер белгилүү болуп келе жатат жана авиабилеттерди алуу иштери дагы. Демек 3 багыт боюнча кимдер фестивалга катышат, аты жөндөрү сизге маалым болду, э? Болжолдуу түрдө маалым болду, бирок ошол эле учурда ушул тандалып алынган фамилияларды биз комиссиянын чечими менен протоколдун негизинде анан ачыктайбыз. Тимур агай, сизден сурайын. Мына ушул фестиваль 3 бөлүмдөн турат экен деп айтсак, эл аралык сынак, конгресс жана маркет. Эмне үчүн ушундай бөлүктөрдөн турат? Негизги максаты? Эми бул фестивалдын өзүнүн идеясы эмнеден келип чыкты? Билесиңер, кыргыздар көп нерсени демилгелеген дүйнөдө. Ошол эле айталы көчмөндөр жашоосу кандай экен, алардын оюндары кандай экен деп биринчи көчмөндөр оюнун кыргыздар демилгелеп, алар көтөрүп чыгып, ошондон бери көрүп атасыңар, андан бери канча жыл өттү, бир нече көчмөндөр оюну өттү. Ошонун ичинин демилгечиси, көрсөткөнү биринчи кыргыздар болгон. Анан эми жалаң эле ошол ат чабыш менен, көкбөрү тарткан менен кыргыздар кыйын эмес экен, өнөрдөн да кыйын экен деген маселени козгоп, жыл сайын бир жылы мисалы үчүн көчмөндөр оюну өтсө, экинчи жылы ошол көчмөндөрдүн маданиятынын таймашы өтсүн деген идея менен ушул Урук санат фестивалы жарыяланды. Эми аты өзү эле айтып тургандай, рух санат деген сөз, рух деген эми билесиңер жан дүйнө. Ошол жан дүйнөнүн байлыгы, жан дүйнөнүн баалуулугу. Ошол көчмөндөрдө накта маданият,
нактан нукура маданият десек болот. Ошонун баары көчмөн элде болгон. Мына ошону көрсөтүү максатында рух деген ат ошондон келип чыккан. Анан кийин санат деген эми бул өзү бир чети түрк тилинде бул жалпы маданият дегенди же болбосо искусство дегенди билдирет. Ал эми кыргызда санат деген өзүнчө бир музыкалык да жанр бар. Мына ошон үчүн ушул өнөр боюнча бир жылы оюн менен көчмөндөр ойну менен таймашсак, экинчи жылы көчмөндөр маданияты менен таймашалы деген ниетте мына ушул фестивалды баштадык. Демилгелөөнү ушул мына салттуу музыкалык фонду бар. Билесиңер, мындан 20 жыл мурун ошол салттуу музыка күнү белгиленип, атайын салттуу музыка жумалыгы өтүп турган. Мына ошол салттуу музыка фонду, ошону жетектеген Роза Аманова деген кызыбыз бар. Ошол баштаган нерсе болчу да. Анан эми азыр ошол чоң дүйнөлүк, бүткүл дүйнөлүк деп жарыяланды. Анткени чын айтканда бул салттуу маданиятты алып жүргөн жеке эле кыргыздар эмес. Дүйнөдө көчмөндөр көп биринчиден, экинчиден эми жалпы эле көчмөндөр баары эле көчмөн калктан чыккан да баары эле. Анан экинчиден салтсыз маданият болбойт. Салт маданияттын баары салттуу. Биз ошол салттуу музыка күнү деп атпайбызбы? Салттуу музыка дегендин өзү эле ошол эле европалык музыка деле, ошол эле опера, ошол эле балет, ошол эле симфония ошол салттуу музыкадан келип чыккан. Золушканын эгерде жомогун же болбосо анын киносун эстесеңер, ошолордун салтында жанагы Золушканын бийи, кыздардын бийи өзүнчө, жигиттердин бийи өзүнчө, ар кандай темптеги музыкадан мына ошондон симфония жаралган, оркестр ошондон жаралган, опера ошентип жаралган. Демек, музыканын баары, маданияттын баары түбүндө салттуу. Анан ошон үчүн бул жерге бул жолу ошол музыкага басым жасайлы. Ошол музыкалык өнөрдү, мисалы үчүн ошол Индиядан келген салттуу музыканы алып жүргөндөр, Африкадан келгендер бар. Мына азыр ошол биздин конкурска Эквадор деген өлкөдөн, эми Африканын ортосунан келет да. Япония, Кореялар булар келип жүргөн. Кытайлар жаныбызда, казактар, өзбектер тегерегибизде. Анан алардын баары келе турган болуп атат. Анан Европа өлкөлөрүнөн, Америкадан озгомузду укмуштай ойногон бир жигит келет. Алар озгомуз, мисалы үчүн, аларда дагы салттуу аспаптын бири. Жеке эле кыргыздык эмес. Ошол сыяктуу нерселер көп болгон. Ошон үчүн бир чети конкурс кылалы деп, бир жерде таймаш кылалы деп. Экинчиден, ошол салттуу маданиятты жана салттуу музыканы изилдеген окумуштуулар чогулуп, кеп кеңеш курсун деп конгресс өзүнчө бир тармак кылдык. Анан дагы бир тармак бул ошол музыкаларды, музыканттардын баары эле өзүн өзү жарыялай албайт, рекламалай албайт. Аларды сүйрөп дүйнөгө алып чыгыш үчүн продюсерлер керек. Мына ошол продюсерлердин маркет аянтча деген ошол. Башкача айтканда музыканттардын базары. Бул маркет өзүн таанытуу. Маркет. Жардамалоо. Музыканттардын базары. Ошол биздин мыкты комузчуларыбызды, биздин мыкты кыякчыларыбызды, ырчыларыбызды дүйнөгө сатышыбыз керек. Жакшы баада. Ошол эле убакта ошол жерде башка дүйнөдөн келген музыканттар чогулат. Алар бири менен бири байланышып, өз ара жанагы продюсерлерге кийин кандай алып барабыз, мындан ары жол кандай кетет деп бири менен баягы байланыш түзсүн, биринин маданиятын билсин, жана биздин кыргыздын музыканттары дүйнөгө кененирээк азыр деле чыгып жүрөт. Бирок андан дагы мындан дагы көбүрөөк болсун деген ниетте мына ошон үчүн ушул 3 тармак кабыл алынган. Жакшы. Кадырал агай, дүйнөлүк деңгээлде өтө турган бул фестивалдын буга чейинки басып өткөн өзүнүн жолу, тарыхы бар. Башкача айтканда 2004-жылдан бери салттуу маданият күнү катары өтүп келген да. 20 жыл аралыгында жетишкендиктери, ийгиликтери болду. Ал эми деги эле ушул кыргыз элинин салттуу маданияты, салттуу музыкасы, искусствосы кайсы убактан бери изилденип келатат? Бул жерде сөз баштарда билинсиге көңүл бөлөлүк, эл журттун көңүлүн бөлүш керек. Кыргыздын өзү уул кыздардын ичинен таланттуу адамдар аябай көп чыгат. Кыргыздын көп маселелерин калкка салат, ортого салат. Мынандай
иштер бар, маселелер бар депчи. Кээ бир окумуштуулар өзүнүн пикирлерин чыгарат, изилдөө жүргүзөт, өмүрлөрүн арнашат. Ал эми бул санат, өнөр тармагында да ошондой адамдарыбыз көп да. Ошону мамлекеттин укканы бар, укпаганы бар, колдогону бар, колдобогону бар. Мен бул жерде бир өрнөк катары айта кетким келет. Ушул 25 жылдан бери салттуу маданият, салттуу музыка деп жүрүп, жана биздин Роза Аманова деген кызыбыз, бул Адила экөө ушулар жүрүп канча жумуштардын баарын аткарышты. Бирок өздөрүнүн канында өз казанында өздөрү кайнап жүрүштү да буларчы. Бирок ошонун баардыгын бул жолу бийлик угуп, конкреттүү айтсак, президентибиз Садыр мырза угуп, ошолордун баардыгын тапшырманы берип, өкмөттүн тескемесин чыгарып, мына берекени дүйнөлүк деңгээлге чыгаралык деп аткандыгы биздин мамлекетибиздин бар экендигин, мамлекетибиздин элиндеки демилгелерди, кыргыздын нукура маданиятын колдогондугунун чоң белгиси да булчу. Экинчи жагынан алып караганда, мындай фестивалдардын өткөрүлүшү эң биринчи иретте биздин өзүбүздүн кыргыздарга керек. Бүгүн маңкуртчулук менен бүт адамдардын аң сезиминин баардыгы маңкуртчулукка, кутумчулукка кетип аткан учурда, нукура элдин өзүн өзү кармап турган нерсе бул маданият. Ар түрдүү маданияттын тармагы көп. Бул деген кыргыздын жашоосундагы ичкен суусунан, кайнаткан чайынан, кайнаган казанынан баштап, ичкен тамагы кандай болгондугун, ошонун жан дүйнөсү, көркөн дүйнөсү кандай болгондугунун баардыгын кыргыз эли өзүнүн маданияты аркылуу чагылдырып келген. Өкүнүчтүүсү бүгүнкү чоң таасирлердин натыйжасында биз өзүбүздүн кимдигибизден, улуттук өзгөчөлүгүбүздөн айрылып бара жатабыз. Таасирлердин алдында калып бара жатабыз. Мына ошолорду көргөз үчүн дагы ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги фестивалдардын, илимий конгресстин, же жанакы маркет деген нерселердин баардыгын биздин Кыргызстанда өтүп жаткандыгы бул өзгөчө кубанта турган нерсе. Кыргыздар өздөрүн башкаларга салыштырсын. Мисалы үчүн 50ден ашык мамлекеттен келген өнөр адамдары менен, окумуштуулары менен ошол маданиятты кантип таратуу, кантип элге жеткире турган жанакы продюсер дегендер менен тааныштырууда эң биринчи иретте кыргыз элинин бир руху көтөрүлсө, ой, менин мамлекетим бар эле, мен ушундай маданияттын өкүлү турбаймынбы деп, мына биздин өзгөчө жаштарга бул айтыла турган ач көзүңдү айланып кетейин дей турган нерсе да. Бул биринчиден. Экинчиден, мындай дүйнөлүк деңгээлдеги фестивалдын өткөрүлүшү кыргыз элинин, кыргыз мамлекетин, анын бүгүнкү акыбалын, бүгүнкү маданиятынын акыбалын, жан дүйнө акыбалын, көркөн дүйнөсүн, музыкасын, биздин манасыбызды, акындарыбызды, дастанчыларыбызды, комузчуларыбызды, темир комузчу, ооз комузчу, кыякчы, эмне деген кереметтерди биз ата замандан бери жаратып келген элдин тукумубуз. Ошолор бизди эл катары, кыргыз катары дүйнөгө таанытып келди. Мына ошолорду биз башка элге өзүбүздү таанытабыз. Ошондо мына биздин президентибиз, министрлерибиз аябай аракет кылып атышат. Мен мисалы үчүн маданият, жаңы дайындалган маданият министрине абдан ыраазы болдум. Бүт орун басарлар менен, бар жогу менен жанталашып киришип жардам берип атышат да. Бул маселелерде жапа тырмак киришип, жанагы мен айткан биринчиден элибиздин бир жан дүйнөсүн, рухун көтөрсөк, экинчиден дүйнөгө өзүбүздүн ким экенибизди көргөзсөк. Себеби азыр Кыргызстан деген дүйнөдөгү 200-дүн тегерегиндеги мамлекеттердеоондо жанакы биздин кызыл туубуздун желбиреп тургандыгын, ошону биз далилдеп көргөзүбүз керек. Биз деген да элбиз, биз деген да журтпуз. Бизде дүйнөгө теңдеши жок. Манасты жараткан эл кыргыздар. Чыңгыз Айтматовду дүйнөгө берген эл кыргыз деген нерсени
мына жалпы маданиятыбыз аркылуу көргөзө турган бир учур келди деп айткым келет. Мунун биринчиси жанакы көчмөндөр оюнунун Кыргызстанда өткөрүлүшү ушул далил болду да. Көчмөндөр маданияты аркылуу ошонун кыргыз элинин эң байыркы түрк элдеринин ичинде эң байыркы экендигин, анан кийин көчмөндөрдүн ичинде дагы мунун өзгөчө орду бар экенин, ат маданиятын, ар кандай аңчылык, кушчулук маданияттын түрлөрү көп. Бар жогун алып жүргөн эл катары көчмөндөр оюнун биз дүйнөгө дүңгүрөттүк. Биздин мамлекетибиздин бар экендигинин чоң белгиси. Ошондуктан ар бир аракет мамлекетти туруктуулукка, мыкты өнүгүүгө жеткире турган мыкты кадамдар деп кыргыздын чын эле мактана турган жумуштары ушундай болуш керек. Ооба. Ага эми жанагы изилдөө жагын алып айтып берсеңиз. Эми изилдөө жагына келгенде бүгүн ошол илимий салттуу маданият жана искусство илим изилдөө конгресси болот. Конгресске 50ден ашык мамлекеттерден 120дан тегерегиндеги катышам деген ниеттерин билдиргендер келди. Катышуучу. Ооба. Эми ошолордун ичинен дагы баягы тематикага туура келгендери болот. Салттуу маданиятты каралат да. Анан кийин бул санат өнөрү, музыка, көркөм өнөр маселелеринин баардыгын кандай өнүктүрөбүз? Себеби бүгүнкү кыргыз таануу, кыргыз маданият таануу илими мына 100 жылдын ар жак бер жагында, кийинки 60-70 жылдын бери жагында кыргыздар өздөрү окумуштуулар чыгып, мурдада чыккан, бирок системалуу түрдө илимге айландыруу жолунда биз алгачкы кадамдарда жүрүптүрбүз дагы элечи. Ошондуктан кыргыз маданият таануу илимин өнүгүшү үчүн бул конгресстин өткөнү дагы кандайдыр бир платформа болот го, бир аянтча болот го. Кыргыз бул илимди, маданият таануу илимин мынау дагы президенттин тапшырмасы менен ушул 1-январдан баштап жанакы академиянын, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын курамында салттуу маданият жана искусство илим изилдөө борбору ачылды да. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи болот. Анан кийин Бул борбор бүгүнкү күндө кандай иш алып барат агай? Бул жерде деген кыргыз маданияттын бүт тармактарын, салттуу маданияттын рухий, көркөм маданияттын дагы, материалдык маданияттын дагы ар тараптан изилдеп, кыргыз маданият таануу илимин биз калыптандырып, бүгүнкү кыргыз окумуштуулары келечекке кадрларды даярдоо аркылуу элибизге кайра түшүндүрүшүбүз керек. Элди маңкурттуктан сакташ керек азырчы. Менимче ушундай. Кудай буйрса мунун дагы байланыштар үчүн абдан жакшы жумуш болот го. Тимур агай, сизден сурайын, баягы эл аралык сынак бөлүмү боюнча сурайын. Ушул улуттук музыканын түп нускасын сактап калуу жана анын байыркы экендигин даңгазалап айтып берүү. Баягы эл аралык деңгээлдеги конкурста ар бир улуттун өкүлү ошол өзүнүн музыкасынын түп нускасын жана анын байыркы экендигин даңгазалап айтып бериши керек да, Эми конкурс деген бул өзү баягы аткаруучулук, чеберчиликти көрсөтүү жолу да. Ал эми кыргыздын маданиятынын түпкүлүгүн, анын байыркылыгын мына как айтып өтпөдү азыр, конгресс болот деп ошол жерде изилденет анын барычы. Себеби маданияттын байланышын, кыргыздын музыкасы деги кандай өзү башка элдердин музыкасына салыштырмалуу эмне артыкчылыгы бар, эмне баалуулуктары бар деген нерсенин баарын муну ошол конгрессте талданат. Анан чын айтып атканда кыргыздын мына музыкалык өнөрү жагынан көп дүйнөлүк цивилизациясы ашып ташып алдыга кеткен өлкөлөрдүн көбү салттуу музыкасын көбү жоготуп койгон. Көп баалуулуктарын жоготкон. Мына япондуктар дагы мына бүгүнкү күндө ошону издеп кайра ордуна коюп, корейлер да ошондой. Кайра ордуна коюп, илгерки барабандарын, илгерки аспаптарын кайра жандандырып, ошону издеп атат. А бизге Кудайга шүгүр, биздин күүлөрүбүздөй дүйнөдө бир элде ошондой комуздун күүсүндөй татаал күү жок.
ошол нота билбеген, бирок комузду ошондой устаттыкта черткен, бул сейрек кездешет. Анан мисалы үчүн ошондой индиялыктар да бар. Кээ бир арабтарды, араб өлкөлөрүндөгү жана түрк дүйнөсүндө бар. Ошол жагынан алганда кыргыздарда абдан көп нерсе бар да. Мына ошону көрсөтүү дүйнөгө биринчиден. Экинчиден, ошол эле жөп жөнөкөй 3 кыл комуз менен эмне деген музыканы ойносо болот деген нерсени көрсөтүш керек. Анан азыркы мезгилде билесиңер, дүйнөлүк элдин көбү өзүнүн иденттүүлүгүн жоготуп, азыр Европада эмне болуп атат, катаклизмдер болуп атат. Ал тургай аял эркек деген атты өчүрөлү деген нерсе болуп атат. Ата дегенди ата дебей, эне дегенди эне дебей, ошолорду биринчи номердеги родитель, экинчи номердеги родитель деп атаган атат. Мына ошондойдо могул салттуу маданият менен биз өзүбүздүн элибиздин ким экенин, рух дүйнөбүздүн эмне экенин ошону менен сактайбыз. Тимур агай, могул жерде баягы могу кызык болуп атат да. Баягы дүйнө элинин салттуу музыкасын алып жүргөндөр келет да. Анан ошол өзүнүн ошол музыканын байыркылыгын айтып бериш керек да. Мисалы үчүн ал ошол ойноп аткан номер анын байыркы экенин кантип билесиздер? Аны аныктап, айгинелеп турган эмнеси болуш керек? Анын өзүнүн, ар бир музыканын өзүнүн адреси бар. Өзүнүн келип чыккан төркүнү бар. Анан ошонун баарын ошол музыкалык биринчиден аспаптар көрсөтөт. Экинчиден ошол музыкалыкта жаткан кайрыктар көрсөтөт. Кайрык канчалык байыркы болсо, өзүнүн ошол турпаты өзү эле айтып турат, мен илгерки кайрыкмын деп. Анан мисалы үчүн ошол эле тиги мына Машпатойду черткенде эле бул жылкы ат чаап бараткан кыргызды элестетесиң. Ритминде жатат анда. Башка мына кыймыл, кыргыз кыймылдын практикасын кайдан алат? Кечке, эртеден кечке чейин ат минет. Кой жайсат ат минет, жайыз бастырат, желдирет, чаптырат. Мына ошонун баары комуздун күүлөрүнүн ритминде жатат. Агай, Машботойду айтып атпайсызбы? Ушул боюнча бир инсандын айтканы бар экен, мен тойго барып Машботойду угуп атсам, Машботойдун түпкү нускасы, оригинал версиясында ал абдан жай ойнолот турбайбы? А биз болсо баягы тез версиясын угуп, ошого көнүп калганбыз депчи. Анан музыканы бул түп нускасы, анан кийин өркүндөлүшү деген сыяктуу бөлүш керек бе кандай? Болот. Эми баягы Машботой убагында мисалы үчүн атай өзү черткен варианты бар, өзү черткен. Өзү эң биринчи ансамбльди, комузчулар ансамблини Атай Огонбаев өзү түзгөн да. Анан 1939-жылы Москвага алып барып чертип келген ушул күнү. Ошол жактан жазылганы бар. Ошол жерде туура ал кичине жайыраак черткен. Анткени ал убакта жашоонун темпи жайыраак болчу. Азыркы мына азыр кээ бир убактарда ойноп калат. Анан жанагы мен Акак деген ансамбль бар, комузчулар ансамблі. Алар Атай мисалы үчүн 2,5-2 мүнөт 40 секунд чертсе, алар 2 мүнөттө бүтүрүп салат. Анан мен айтам, желдирип такыр эле чаптырып кеттиңер, такыр эле болбой калды. Күйүүнүбүздү угуп атасыңар деп. Ошол күүлөрдүн өзүнүн эми бүгүнкү күндүн таасири бар, жашоонун таасири бар, жана ошонун темпи бар. Ошого жараша кичине бадыраак ойногон иштек эмес ал. Негизинен кайрыкты бузбаса болду. Ал эми ошол Таймашта эмне болот? Таймашта ошол эле кытайлар, ошол эле индиялыктар. Анан Индиядан биз бир жакшы ансамбльди жактырдык, 2 киши экен. Бирөө урма аспаптарды ойнойт экен, бирөө биздин эле сыбызгы чоңур окшогон аспап бар экен, ошону менен. Сонун композиция жасаптыр. Анан бүгүнкү күндө көрөсүңөр, азыркы бүгүнкү күндө Голливуддун фильмдеринде, дүйнөлүк кинолордо мурун жалаң электрондук аспаптар болуп келсе, азыр көрүп атасыңар, оригинал аспап койтуп атышат алар бар. Ошол эле жанагы саундтректердин көбүндө жанагы электрондук музыканын үстүнө накта аспап, накта барабандарды, накта кыякты, накта скрипканы, накта флейтаны коюп атат. Мына ошентип кайра баягы убагында компьютердик музыка элди тажатып бүттү. Азыр оригиналдуулукка кайтып келип атат. Ошол дүйнөлүк
бүт мен деп аткан бүгүнкү кинолордун саундтректерин карасаңар, ошол оригиналдык музыка өтүп атат. Мына ошол жагын алганда биздин могуреки фестиваль, ушул сынак, ошол көрсөтөт кандай деңгээлде болуп атканын. Мына ошол эле казактардан бир ансамбль бар, Казак деген, анан Туран деген дагы бир ансамбльдер бар. Алар ошол эле көнүмүш домбураны, көнүмүш аларда кыякты кобуз деп коет, билесиңер. Кобузду, ошол эле сыбызгылардын түрлөрүн, чоорлордун түрлөрүн бирок ушунчалык заманбап аранжировка менен сонун кылып чыгарып атат. Мына ошолордун таймашын көрсөтөбүз бияктан. Анан бир чети биздин музыканттар да алардан үйрөнсүн, жана алар да биздиндеги накталыкты, дааналыкты, түбү тереңдикти бизден байкасын деп. Тимур агай, негизи эле ошо музыкадачы, музыканын байыркы экендиги, түп нускасы, көрүнгөсү кантип изилденет? Музыканын музыкадагы байыркы экендигин кантип билесиздер? Ал учурда нотага жазып калуу деген нерсе болгон эмес да? Убагында жазып калуу деген нерсе болгон эмес. Ошон үчүн эми кыргыздын музыкасы билесиңер, жалпы эле өнөрү бул ооз-эки жашап келген. Ошол эле манас, ошон үчүн ар бир манастын өзүнүн варианты бар. Ошол эле бир эле камбаркан деген күүнүн ар бир комузчунун өзүнүн камбарканы бар. Бирок ошонун ичинде өзөк кайрык бар. Ошол өзөк кайрык өзгөрбөйт. Ал өзөк кайрыкты алар биринен бири алып жүрүп отурат. Ал эми ар ким өзүнүнкүн кошо берет. Ошон үчүн жанагы эле сынган мугу күүсүн, мисалы үчүн Карамолду Орозов, ал сынган мугу деген ал Орозовдуку эмес да, ал башка Байгазынын деген Байгаз деген киши болгон. Ошонун кайрыгы, ошонун арман күүсү болгон. Ошонун өзөгүн алган. Анан залкар чоң күү кылып жасады. Эми ал ошолдо турат да биздин өнөрдүн өзгөчөлүгү. Мындай кичинекей эле бир кайрыкты канча түрдө өзгөртсө болот. Ошондон кандай чыгарма жазса болот. Анан ошол карап отурсаңар, ошол негизги мына Токтогулдан черткен камбаркан, Карамолдо черткен камбаркан, Ыбырай черткен камбаркан бар, Атай черткен камбаркан бар. Ошонун ичинде өзөк кайрык бар. Ошол өзөк кайрык түпкү кайрык болуп эсептелет. Өзөк болгон да. Мен бир нерсе кошумчалайын да. Мен деген түрк дүйнөсүн тентип кыдырып жүрүп бир топ байкагандарым бар да, өзүм музыкант болбосом дагы. Мисалы үчүн кыргыздын музыкасын угуп отурсаң, тоолорго жаңырган нерселер көрүнөт да. Табият кандай болсо, музыка да ошого жакындай. Ал эми казактын музыкасында бир 3-4 өзгөчөлүктөр бар экен да. Казактын мисалы үчүн мына Алмата, Улуу Жүз дегендеринде бир олардын үндөрүнүн ырларынын ыргактарында өзгөчөлүк. Тиги Батыш Казакстандакыларда өзгөчөлүк, Улуу Жүз, Кичүү Жүз. Бир эле музыкадагы өзгөчөлүктөр, ар түрдүү элдерден куралган бир маданият экендигин байкоого болот да. Ал эми Түркия түрктөрүнүн кадимки түркүлөрүн угуп отурсаң, ат менен баратып узун жолдо жалаң эле чарчап шалдырап бара жаткан адамды элестетесиң да. Ушундай кызык нерселер бар экен да. Ошондуктан бул фестивалдын өткөрүлүшү кыргыз окумуштуулар үчүн дагы, өнөрдүн алып жүрүүчүлөр үчүн дагы үйрөнүлө турган бир жакшы мектеп болот го деп. Эми сизден сурайын, негизи боло турган нерседен болот дегени кызык болот да. Азыр күндөн сайын ошол датага жакындаган сайын буту-бутуңуздарга тийбей кыймылдап атасыздар. Мисалы 50дөн ашык өлкө деп атканыбыз менен 100дөн ашык, 200гө жакын киши келет деп күтүп атасыздар. Учурда канча команда иш алып барып атасыздар? Министрликтин буйругу менен ушу даярдык өткөрүү боюнча штаб бекиген. Штабтын составында 7 киши иштеп атабыз. 7 эле киши. Андан сырткары Улуттук Манас театры толук бойдон ушул фестивалды өткөрүү вазифасы жүктөлгөн. Манас театрына буйрук менен Манас театрынын толук коллективи менен кызматташып атабыз. Андан сырткары министрликтин кызматкерлери бизге абдан чоң кол кабыш кылып атат. Ошондой эле жободо уюштуруучулардын катарында Улуттук илимдер академиясынын салттуу маданият жана искусство бөлүмү бар. Мына ушул бөлүмдүн кызматкерлери толук бойдон биз менен чогуу кызматташып жатабыз.
Жана Тимур агай айтып өткөн сынак боюнча маалыматка бир аз мен дагы кошумча кылып коеюн, уруксат этсеңиздер. Тимур агайдын жетекчилиги менен бүгүн сынакка 51 өлкөдөн 25 өлкөдөн 51 катышуучудан өтүнүү келип түштү. Тимур агайдын жетекчилиги менен булар жоого ылайык азыр комиссиядан каралып, протокол аркылуу бекит. Андан кийин аларга биз чакырууларды жөнөтүп, аябай билеттерин сатып алабыз деп жана жогоруда айтпадымбы? Сынакты 7 өлкөдөн келген калыстар тобу калыстык кылышат сынакка. 7 өлкөдөн. Вот ал калыстар тобу да жөн жерден тандалып алынбайт. Алар өзүнүн кесибиндеги эң чоң профессионалдар, дүйнөгө таанылган музыка изилдөөчүлөр, музыканттар болот да. Жана сиз айтып аткан суроонун дагы ошо бир жооп бере турган нерсе да ушул. Анан жюрилердин ошо калыстар тобунун аты жөнү сынак башталганга чейин ачыкталбашы керек экен, ушу шартка ылайык. Ошол себептен ал жөнүндө да азыр ачык айта албайбыз, кимдер калыстык кылат. Сынак өзү эки багытта жүрөт. Биринчиси бул жеке соло аткаруучулар, экинчиси топтук аткаруучулар. Келип түшкөн өтүнмөлөр ошо жеке соло аткаруучулар жана группалар болуп тандалып алынып жатат да. Анын өзгөчөлүктөрүн да Тимур Сагынбаевич кенен айтып бере алат өзү. А ошол катышуучулар катышып атканда баягы эмгегин жөнөтөбү сиздерге? Ошол аркылуу карап аласыздарбы, Алар эми анкетасын толтурат. Чыгармачылык жолун баарын көрсөтүш керек. Анкета бар атайт. Анан концерттик түрдө болобу же мындай аткаруу түрүндө жана видео деп коебуз азыр чыгармасын бир үлгүсүн көрсөтүш керек. Жөнөтөт да шарт. Анан ошондон биз анан тандап алып атабыз да ошондон. Анан албетте өтүмөсүн жөнөтөт. Мына ошол окшогон. Анан биздин Кыргызстандан катышуучулар үчүн биз бир аз шартка өзгөртүү киргизип, Манас театр менен макулдашып, албетте 20-сына чейин убакыт бергенбиз. Даярдыкка анткени сынакка бир гана чыгарма менен катышпайт. Ал жерде 15 мүнөттүк композиция деп жазылган. Демек ошол композициянын ичинде ошол сынакка катышып аткан катышуучу топ болобу же жеке аткаруучу болобу толук өнөрүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. 15 мүнөттү колдонот. 15 мүнөттүк композиция жасаш керек. Ал бир гана чыгарма эмес. Ал жерде балким күбө аткарат, аркасынан ырдайт, кайра дагы бир башка ушундай өзүнүн өзгөчөлүктөрүн ойлоп таап бир өзгөчөлөнгөн композиция. Эми азыр билесиңер, музыканттардын көбү универсал. Мына бир эле үлгү Курмангазы Азыкбаевди караңыз. Ал берекпи бер жагы эле бир 45 аспапта ойнойт. Анан кийин өзү да музыка жазат. Ошол сыяктуу мына бирде кыякта кармай калып, бирде чоорду, бирде озгоңузду. Ошондуктен балдарыбыз көп. Ар бир улут өзүнүн маданиятын 15 өзүнүн мүнөттүн аралыгында. Ошонун ичинде карасаңар ошол эле казактар да бар. Бир убакта домбурасын ойноп атат. Анан аны коюп кыягын колун чегип атат, ырдап атат. Ошондой көп өнөрүн көрсөткөн универсал музыканттар. Ошолордун таймашы болот. Профессионалдар. Аябай деңгээл бийик болот деп ойлоп атабыз. Себеби катышабыз дегендердин ичинен ошондой деңгээлдеги катышуучулар бар. Жаштарына чектөө болгон эмес. Жашка 18ден өйдө карай. Ар жагына чек жок. Анан биз албетте биз Кыргызстандан өзүнчө тандоо турун өткөрөбүз. Биз могу чет мамлекеттерден түшкөн могу өтүмөлөрдүн баарын карап чыгып, алардын видеосун карап тандадык. Тандалгандан калгандары да бул 25 өлкө. Ал бер жагы эле бир 30-40 өлкөдөн келген. Анан калганы ал 25 өлкөнү калтырдык. Анан ошонун ичинен дагы көп музыканттарды мындай тандап алдык. Биздин критерийлерге туура келет. Анан биздин Кыргызстандын деңгээли алардан төмөн болбош керек деген негизги максат ошол. Жеке аткаруучулар дагы, топтор дагы ошол биздин кыргыздардын өнөрүн пасыраак көрсөтпөсүн деген нерсе менен биз тандоо жүргүзөбүз. Ошол учурдан пайдаланып биздин Кыргызстандын атынан катыша турган музыканттарга дагы бир аз жарыя кылып койсок болот. 26-сына чейин штаб менен байланышып, Тимур агай менен байланышып өздөрүнүн өтүнмөлөрүн жөнөтүшү керек. Эми мындай сынак дүйнөлүк деңгээлде сынак болгондуктан ар бир музыкант үчүн бул сынакка катышуу бир чоң мүмкүнчүлүктү берет деп айтат элек да. Себеби биринчи кезекте өзүн эл алдында көрсөтөт, экинчи кезекте дүйнөнүн өзү сыяктуу башка музыканттар менен таанышып, балким жеке келишимдерге кол коюп, продюсерлер менен таанышып, негизги кийинки чыгармачылыгына чоң бир мүмкүнчүлүктөр түзгөнгө шарттар бар. Анан эң негизгиси бул шыктандыруу максатында. Анткени ушу салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр
Бизде мындай өзгөчө мамлекеттик камкордукка муктаж да. Анткени баардык эле өлкөдө ал улуттук идеологиясына өзгөчө көңүл бурулуп, биздин президентибиз дагы уңгу жолду азыр жолго коюп, ошонун үстүндө баардык иштерди ошого багыттап атпайлыкпы. Ошол себептен биздин өлкөдөн катыша турган баардык музыканттарга Күмүш Сырга биз менен байланышып, эртерээк арызын жөнөтүп, өзүнүн композициясын даярдаганга убакыттары бар. 26-сына чейин, 6 күн бар экен. 26-сына чейин. 26-сында биз ошо Улуттук Манас театры менен биргеликте алардын композицияларын көрөбүз. Мисалы, эл аралык сынакка катышкан катышуучу конгресске катыша алабы? Андай мүмкүнчүлүк дагы бар. Конгресске доклад менен да катышса болот, же болбосо мастер-класс көрсөтсө болот. Ал жаатта дагы бир топ номерлер иштелип чыкты. Кадыр алагай, мынакей конгресске салттуу маданият жана искусство, аны сактоо жана өнүгүү маселелери боюнча илимий иштер, докладдар сунушталат экен. Ошолор азыр келип түштү да бул жака. Анан арасынан карап атасыздар. Кандай материалдар түшүп атат агай? Материалдар негизинен ошол ар бир катышуучу окумуштуунун өз изилдеген тармактары боюнча темалары белгилүү болду. Алар ошо өздөрүнүн салттуу маданият түрлөрү боюнча, анан кийин музыкалык жанрлар боюнча өздөрүнүн изилдөө сунуштарын, илимий изилдөөлөрүнүн натыйжаларын берип атат. Эми бул жердеги эң башкы максат бир тараптан алар өздөрүн дагы башкаларга таанытса, биз дагы өзүбүздүн артта калбай ошолордун деңгээлинде кыргыз тараптан катышуучулар дагы менимче деңгээли жаман эмес. Себеби маданият таануу илиминдеги акыбал, мисалы үчүн СССРдан тараган элдердин баардыгында эле окшоштой. Ал эми батыш мамлекеттеринде бул илимге менимче бизге СССРге караганда, СССРдан тарагандарга караганда батыш өлкөлөрүндө бир топ практикасы көбүрөөк, илимий системага келтирүүлөрү бир топ мындай неме экендиги байкалат да, мындай жупундураак экендиги. Ошондуктан бул Кыргызстандагы бул өткөрүлүп жаткан фестиваль кандайдыр бир деңгээлде дүйнөлүк деңгээлдеги маданият таануу илиминин акыбалында көрсөтөт го деп ойлоймун. Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз окумуштуулары үчүн дагы ойлоно турган маселелер бар экен деген нерселерге бир кандайдыр бир жол ачат. Анан кийин дагы бир нерсени биз айта кетишибиз керек. Бул ушундай көчмөндөр оюну дүйнөгө Кыргызстанды кандай дүңгүрөтсө, бул салттуу маданият жана искусство фестивали, музыка фестивали Кыргыздын нукура түпкү маданиятынын, салттуу маданиятынын, нукура элдик маданиятынын, канча миңдеген жылдарда калыптанган маданиятын башка дүйнөгө таанытууга дагы бир чоң платформа болуп атат да. Анан кийин үчүнчү жагынан алып караганда, бул жерде мынабеки уңгу жол деп азыр Адилет айтып кетпедиби? Уңгу жол бул кыргыз идеологиясынын бир чоң аянтчасы, чоң бир программасы сыяктуу. Ошондуктан уңгу жолго ат үстүнөн мамиле кылбай, Кыргыздын ар бир министрликтери, ошол мамлекеттин ичиндеги бүт тармактар боюнча саясат жүргүзгөндөрүнүн баардыгы жапа турмак киреше турган учур келди. Мисалы үчүн бир эле фестивалды өткөрүп уюштуруп койсо, балким анын таасири болобу болбойбу. Бирок бул жерде жалпы элдин жан дүйнөсүн тазалануусун, өзүнүн нукура кыргыздыгына келүүсү үчүн ачылган жол болуп атат да. Эгерде өзүнүн кыргыздыгын билбеген жалаң маңкурттарды тарбиялай берсек, билими, илими төмөн адамдарды тарбиялай берсек, эртеңки Кыргызстанды кимдер башкарат? Кыргызстандын эл чарбасын кимдер башкарат? Ошондуктан бул фестивалдын өткөрүлүшү Кыргыз мамлекетиндеги кыргыз мамлекеттик идеологиясынын негизги бир өзөгү катары көрүнүш керек да. Ошондуктан мындай сөздөрдү айтып атабыз, бирок ошону бүт кыргыз эли колдош керек. Кыргыз элине, мисалы үчүн,
массалык маалымат каражаттары силер мына бүгүнкүдөй аңгеме уруулардын баардыгына эл түшүнсө, ушуну эл көтөрсө, эл деген эмне үчүн эл көтөрүш керек? Себеби булардын баардыгы ар бир кыргыз, Кыргызстандын ар бир жараны өзүнүн жашоосунда, турмушунда нак кыргыздык жашоону жолго койсо, турмушу жакшы болсо, бала чакасынын ден соолугу, илими, билими жакшы болсо, алардын жасаган иштери да мыкты болот. Мыкты жасалган иш мамлекетти чыңдоого чоң өбөлгө болот. Ошондуктан уңгу жол бул улуттук тем, дүйнөлүк бийиктик деген жакшы сөздөр да. Биз ушуга жетсек, мына бүгүнкү аябай чалкеш оор дүйнөдө биз өзүбүздүн ордубузду ээлешибиз керек. Ошондуктан мына фестивалдын мааниси менимче өзгөчө. Ооба. Анан мынакей буюрса, бул алгачкы ирет өткөнү турат. Биз абдан жакшы мыкты деңгээлде өтөт деп терең ишенебиз. Анан барып бир канча убакытта өткөрүп турууну дагы пландадыңыздар да, мисалы көчмөндөр оюну сыяктуу. Жободо жазылды. Ошол боюнча дагы айтсаңыздар. Кыргызстан ичинде элеби же бул дагы Жобого ылайык бул фестиваль ар 2 жылда өтөт. Кыргызстанда азырынча башка мамлекеттерге өткөрүлүү тууралуу эч кандай сөз болгон жок. Ошол себептен бул Кыргызстандын салттуу, маданият жана музыкасын дүйнөгө тааныта турган бир өзүнчө бренди болот. Көчмөндөр оюндары сыяктуу музыка жаатында жана салттуу маданият жаатында. Ар 2 жылда бул. Ар 2 жыл сайын. Буюрса 2025, кийинкиси 27-ге пландалып калат. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы быйылкы жылы салттуу маданият жана музыкага басым жасалып атса, кийинки жылы кол өнөрчүлөр кошулуп, андан аркы жылы балким сүрөтчүлөр кошулуп, андан аркы жылы балким маданиятчылар кошулуп, масштабы кеңейет да. Ал эми агай, ушул бул фестиваль, анын ичинде конкурстар болуп атпайбы? Баалоо кандай турат, баалоо системасы? Эми баалоо системасы албетте биринчи ирет аткаруу чеберчилиги, аткаруучулардын устаттыгы. Анан эми бул жерде ар өлкөдөн келген музыканттарды таймаша болуп аткандан кийин ошол өзүнүн өнөрүн, элдик, улуттук нукура музыкасын кандай көрсөтүп атат, кандай деңгээлде болуп атат. Анан ошого жараша жюрилер дагы 7 өлкөдөн келген 7 мамлекеттин өкүлдөрү болгон атпайбы? Мына алар дагы өзүнүн көз карашын көрсөтөт ошол жерде. Анан ошол жерде менимче калыстык болот деп ойлоп атам, анткени алар дагы дүйнөгө ошол калыстардын тобунун мүчөлөрү, алар өз өнөрүн дүйнөгө тааныткан музыканттар. Анан албетте алар билет. Дүйнөнү кыдырып жүрүшөт, чогуу концерттерди берип атышат. Анан ошол жерден ким мыктыны тандап алат деп ишенем. Жана эң негизгиси бул жерде ошол дүйнөлүк таймашка чыгып, ошол деңгээлде кыргыздын музыканттары да мыкты экен. Керек болсо ошого мен чакырып кетет элем бүгүн биздин көрүүчүлөрдү, элибизди кыргыздын музыканттарына накта көрөрмөн болсоңор келип салыштырып көргүлө, кантип. Тиги түрктөр канунда кыйын ойнойт бекен, же кыргыздар кыякта кыйын ойнойт бекен, же арабтар уртта кыйын ойнойт бекен, же корейлер каягында кыйын ойнойт бекен, кимиси кыйын экен деп ошол жерде күбө болуп, анан ошол жерде жанагы маркет аянтчада ар бир улут өзүнүн музыкасын ойноп турат. Анан ошол жерде эл мындай түзмө-түз өзүнө салыштырылып көрүлүп калат. Аспаптарын көрүп, керек болсо музыканттар менен баарлашып турууга мүмкүнчүлүк алат. Ошол жерде келин кесир 3 күн бою дүйнө элдеринин музыкалары жаңырып турат. Эми негизги өтө турган жер Рух Ордодо, биздин Чолпондо дагы атактуу Рух Ордобузда. Анан ал жерде залында конкурстук таймаштар, жанагы сынак таймаштары. Ал эми жалпы аянтчы чоң аянтчасы барго, ал жерде ар кайсы өлкөнүн өкүлдөрү өз кезеги менен өзлөрүнүн өнөрүн жарым сааттык концерт болобу, 40 мүнөттүк концерт болобу, өзлөрүнүн концерттерин көрсөтүп турушат. Мына менимче жалпы эс алуучулар үчүн дагы жана
жалпы кыргыздар үчүн дагы жакшы эле болот болуш керек. Жакшы, буюрса 1-2-3 август күндөрү өтө турган Урук санаат, салттуу маданият жана музыка фестивалине сиздерге чексиз ийгиликтерди каалайбыз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бардыгыбызга ийгиликтерди каалайм. Ооба. Рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, шуну менен маектör көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Ал эми биз коштошпойбуз. Кийинки эфир аркылуу амандашканча эсен туруңуздар.